Футбол боюнча Кыргызстандын 2024-жылдагы чемпиону Абдышата Азия футбол конфедерациясынын чакырык кубогунун тайпалык баскычында өз оюнун өткөргөнү Бутанга барды. Кан шаарынын командасы алгач 2023-жылдын соңунда АФК кубогунда ойноп өз тайпасынан кыйынчылыксыз чыккандан соң команда жарым финалга чейин жетип, кыргыз футболунун тарыхындагы алгачкы чоң ийгиликти жаратты. 2024-жылдын соңунда чакырык кубогуна жолдомо алып, мыкты оюнчулар менен толукталганына карабай, өз тайпасынан чыга албай калган. Алгач Кувейттин Аль-Араби командасын 1-0 менен жеңген. Экинчи оюнунда Аркадак командасына 2-0 эсебинде утулуп калган жана Мальдив аралынын Мазия командасын 3-0 эсеби менен жеңгенине карабай, өз тайпасынан чыкпай калган. Бул жылы команда курамын 80% жаңылап, командадан өзөктүү оюнчулар кеткен. Бирок дал ошол оюнчулардын ордун толуктоого бир нече легионерлер келди. Жана команда сезондун жүрүшүндө 3 рет машыктыруучу алмаштырууга жетишти. Учурда команданын соңку 3-4 сезондо жакшы билген Хуршит Лутфуллаев машыктырууда жана эл аралык оюндарда жакшы жыйынтык көрсөтүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Кыргыз премьер-лигасында калыстардын бир беткей калыстык кылганына наразычылык көп айткан Лутфуллаев эл аралык аренада андай кыйынчылыкка туш болбойт. Болгону өз оюн футболчуларга түшүндүрө алдыбы деген суроо турат. Демек баары машыктыруучу айткандай болсо, команда АФКнын чакырык кубогун кыйынчылыксыз жеңүүсү керек. Абдышата командасында улуттук курама команданын оюнчулары Христиан Браузман, Эрбол Атабаев, Султан Чомоев, олимпиадалык кураманын оюнчулары Эрбол Абдыжапаров, Беймырза Жеңишбеков, Эдил Осмонов жана Бразилия, Сербия баштаган 8 өлкөдөн келген легионерлер менен толукталган. Команда эл аралык ареналарда жакшы жыйынтык көрсөтө аларын август айында өткөн тандоо оюнунда Сириянын Хутин командасын 5-2 эсебинде ишеничтүү жеңүү менен далилдеген. Абдышата А тайпасында Түркмөнстандын Алтын Асыр, Омандын Аль-Шабаб жана Бутандын Паро командасы менен ойнойт. Алтын Асыр тайпадагы эң кооптуу атаандаш. Команда АФК кубогунун бир нече жолку катышуучусу. Ашкабадтын командасы өткөн жылы жогорку лиганы 3-орунда жыйынтыктаган. Бирок Аркадак чакырык лигасын утканына байланыштуу Түркмөнстандан 2 командага АФКнын 2-чи чемпиондор лигасына катышууга мүмкүнчүлүк жаралган. Дал ошол себептен коло байге ээси чакырык кубогуна жолдомо алды. Абдышата жана Алтын Асыр 2023-жылы АФК кубогунун тайпалык баскычында кезгелип, биринчи турда Кан шаарынын командасы 3-0 эсеби менен жеңген. Ал эми 5-чи турдагы жооптук беттеште Абдышата 2-4 эсеби менен жеңип, өзүнүн чыныгы күчүн көрсөткөн. Команданы 2014-жылдан бери Язгулу Кожагелдиев машыктырат жана бул убакыттын ичинде Түркмөнстандын 8 жолку чемпиону, 4 жолку кубоктун жана 8 жолку супер кубоктун ээси атыккан. Алтын Асырдын 8 оюнчусу Түркмөнстандын улуттук курама командасына чакырылат. Соңку 5 оюнда 3 рет жеңишке жетип, 2 жолу тең чыкты. Абдышата менен болгон оюнда биз тарапта жеңишке жеткен мүмкүнчүлүк көп. Кан шаарынын командасы өз оюнун көрсөтө ала турган болсо, жеңиш биз тарапта болот. Тайпадагы дагы бир оор атаандаш катары Бутандын Паро командасын айтсак болот. Команданын артыкчылыгы баардык оюндарды өз үйүндө өткөрүп жаткандыгында. Өз үйүңдө дубалдар дагы жардам берет деп бекеринен айтылган эмес. Анын үстүнө жергиликтүү көрөрмандар дагы команданы алдыга сүрөп, 90 мүнөт бою дем бергенге даяр. Паро чакырык кубогунун квалификациялык баскычтан баштады. Афганистандын Абу Муслим командасын 1-0 эсебинде жеңүү менен тайпалык баскычка жолдомо алды. Өз өлкөсүнүн 5 жолку чемпиону жана соңку 5 сезондо тең АФКнын мелдештерине катышууда. Демек эл аралык аренада өзүн татыктуу көрсөтүүгө дарамети жетет. Команда Франция, Япония, Сенегал, Нигерия, Түштүк Корея, Гана жана Италиядан келген 13 легионери жана өз өлкөсүнүн улуттук курама командасына чакырып алган 8 оюнчусу бар. Эки өлкөнүн чемпионатын салыштыруу орго турат. Бирок Кыргыз премьер-лигасы бир аз күчтүүрөөк кылат. Эмнеге дегенде биздин ички чемпионатта 14 команда ойнойт, атаандаштын лигасында болгону 10 команда бар. Мындан сырткары эки өлкөнүн улуттук курама командаларын салыштырсак деле ак шуңкарлар каршылаштардан күчтүү. Андыктан Абдышата талай элерине каршы ойногонуна карабай керектүү делген 3 упайды алууга мүмкүн. А тайпасындагы эң күчтүү команда катары Омандын Аль-Шабаб клубун айтсак болот. Команда өткөн жылы өз өлкөсүнүн кубогун жеңгени менен өлкө чемпионатын 6-орун менен гана жыйынтыктады. Команда соңку жылдары чоң ийгиликке жете албай келген. Бирок өткөнкү жылдагы ийгилиги команданын тарыхындагы алгачкы рет Азиянын деңгээлиндеги мелдешке алып чыгып турат. Дебюттук сезонунда команда бир топ күчтөндү. Тагыраагы сезондун башында 12 оюнчу менен келишим түздү. Алардын арасында Эфиопия, Сенегал, Нигериядан бирден легионер жана Омандын улуттук курама командасына чакырып алгандары дагы бар. Эл аралык аренада татыктуу күрөш жүргүзүүгө команда даярдайт туюлат.
Акыйкат үчүн айта кетчү жагдай, Омандын ички чемпионаты Кыргызстандын, Түркмөнстандын жана Бутандын чемпионатынан күчтүү. Дал ушул себептен улам Аль-Шабабты негизги фаворит катары айтсак болот. Буга далил катары Трансфермарkt сайтында команданын курамынын жалпы баасы 4 миллион 650 миң еврого бааланып, Чакырык кубогундагы эң кымбат команда экенин далил келтирели. Абдыш ата бул сезондо курамын өзгөрткөнүнө карабай, Кристиан Браузман, Эрбол Атабаев, Барета сынды өткөн сезондун мыктыларын өз катарында сактап кала алды. Жана мыкты легионерлер менен толукталып, сапаттуу оюн көрсөтүүдө. Бул жылы өлкө чемпиону атууга мүмкүнчүлүк жоктой. Андыктан Африканын Чакырык кубогунда гана ийгилик жаратуусу кийинки жылы кайрадан эл аралык аренада калуусуна шарт түзөт. Бир гана кант, бир гана жеңиш деген команданын ураны менен Абдыш атага ийгилик каалайбыз.